бул кылганыңар туура эмес. Маркум өлүп калса, ошол маркумдун артында жетим балдары калса, намыс болот деп бирөөнүн байланып турган жылкысын алып келип карызга сойдуруп жиберет, тылтыйып абышкалар жеп, ашканы пакетине салып кетет. А мектепти быйыл мөлтүр жүзүндөй болгон кызы бүтүп атат дагы, атасынын жанагы өлгөндө карашына союлунган 60 000 сом, 70 000 сомдук жылкынын басын төлөйм деп эч нерсени билбеген. Өмүрүндө райондун центрине барбаган кыз түз эле мектептен Москвага барып кетип атат. Же орусча билбейт, же шаарды билбейт, же тууганы жок. Барып, ал жердеги камкорлордун колуна түшүп, ал жердеги айвандардын колуна түшүп, тез эле кызыбыз сойку болуп кетип атат. Сен ошол агушка балени же. Ошентип маркум өлүп калса, кыйнап, намыс деп сойдуруп жиберип, кийин мет төлөп ал деп чөнтөгөнөн бербеген, бир пенсиясын бербеген, болгону бакылдап шакылдап, күчү тилине чыккан агушкалардын бардыгы кан жутуп калсын, бардыгы бале жеп калсын. Намыс деп отуруп, ошол кызыңы Орусияга жөнөтүп сактап калбай, намыс кылбаган сен жылкы жебегенден намыс кыласыңбы? Ушундай абушкалар биздин элди өлтүрүп бүттү. Ушундай абушкалар биздин коомубузду бузуп бүтүштү. Намыс, алып кел, сой деп отур, жегенден башканы билбейт. А ушундай намыскөй болсоң, ошол жетимдердин кышында көмүрү жок, үшүп атат, шыйрагым жагам деп ооруп атат. Ошого жардам бербейсиңби? Ошого сүтү бар уяп келип бербейсиңби? Ошонун балдарын окутканга жардам бербейсиңби? Бир окуу жайга кирсе контрагын төлөшпөйсүңбү? Жетимдин гана шору, жетимдин гана шору. Айта турган болсоң, молдолордун жагын басып, сүйлөбө, биз антебиз мынтебиз дейт. Андай болбойт, урматтуу бир тууганым. Маркумга жардам берүү, сооп берүү аны менен болбойт. Сенин жеген оокатың арам, сенин жеген оокатың макрух тахрими 3 күнгө чейин. Туура, колунда бар адам каалаган күнү ыхлас ыктан кыла берсин, адамдар чакыра берсин. Бирок эң жакшы апарып карылар үйүнө бер, жетимдер үйүнө бер, медресеге бер.